кандайсыз Болотбек? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз, үйдөгүлөр, жеңеше, бала чага жакшы атабы? Жакшы, рахмат. Эмне шашып кайка? Жакында үйлөнөйүн деп аттым эле. Заманбап башкача бир элдерден айырмаланган бир жакшы той өткөрөйүн деп турам да. Көрүсө кандай дейсиз? Кай жерде бар ушундай бир жакшы мындай love story тартып, жакшы кафе ичинде. Барбы ушундай жер? Ого. Кемеге дагы бир рет салам алейкум деп ошо Болотбек айткандай эле жакында үйлөнөйүн деп өткөрүү жагынан деңгээлин жогорулатуу үчүн көп иштерди жасадык десем болот. Мен карап турсам, тойдо сүрөткө түшкөнгө фотозона деген жок эзе да. Биз ошол жагына иштедик. Дагы айта турган, мактана турган нерселер бар. Бул жагыңыз кандай болот? Бул жака фотосессия кылып, бир күн, 2 күн эрте келип сүрөткө түшүш керек жагында. Жакта таасир кетсеңиз. Мисалы, бул жака кандай мен сүрөттөрдү ретчем сүрөттөн алып койсом болобу менчи. Эми тамашалап айтканда кайдан сүрөттөн алып керек, э? Ал өзүңүздүн кандай, сиздин оюңуз кандай болсо, биз силердин оюңарга туура келген нерсени көбүнчө жасайбыз да. Бул эми мисалга караганда баягы биз өзүбүздүн тилибиз бар, мындай кыргыз деген улуу атыбыз бар. Анан баягы Чыңгыз Айтматов, биздин Сүймөн Кулчокморов деген улуу биздин аталарыбыз бар. Баягы тойго келген инсандар дагы башка улуттун өкүлдөрү келет. Ушу тойго келсе дагы мен ушул жерде кыргыздын историясын мүмкүн болушунча ушул жерге сүрөт түрүндө, жазуу түрүндө жазып ушул жерге калтырып коюм. Сен бул аркаларды өзүм жасадым. Өзүм колуммен бул эч жерде даяр сатылбайт экен. Анан той өткөрүп жүргөн адамдар баары эле билет. Биздин оюбуз орустардын да рыногуна чыгабыз деп ушундай аракеттенип, баягы аракетке берекеттип, ушундай жакшы тилек менен дагы баннер тарттыралы дегенбиз. Кыргызстанда өткөндө дозу менен кичинесин аяшы менен сүрөтүн коюп, элдин баары ошол кадымда сүйлөп дегендей. Азыр да барбы ушундай? Баннер жөнүндө да мен кененирээк маалымат берип сөз сизди тааныштырам. Мына андан бул жакта өзүңүз көрүп тургандай фотозона. Бул жака отуруп сүрөткө түшүп, же болбосо баягы көпчүлүктөрдөн сүрөткө түшсөңүз болот. Андан сырткары бул жака ошол үйлөнүп жаткан эки жаш жубайдын сүрөтүн да илүүгө мүмкүнчүлүк бар. Атын жазып, сүрөтүн илүүгө да мүмкүнчүлүк бар. Андыктан бул мүмкүнчүлүк сизде дагы бар. Той эле кандай болсо ошолордун табитине жакшы биз ушундай баннерде сүрөттөрдүн тартып беребиз. Мындан сырткары дагы бир мүмкүнчүлүк. Андан сырткары биз жанагы түз эфирлерди көрүү, же болбосо караоке деген сыяктуу жакшы нерселерди дагы эске алганбыз. Аны кийинки тааныштырам. Кийинки кабатта. Силер үчүн атайын ушундай шартта түзүп койдук. Көбүнчө караокеге ылайыкталды, аябай чоң экранда караоке ырдап, же болбосо жакшы бир достор менен келип, аш жеп, кыргыз кинолорунан көрсөңөр болот, туугандар.